Assalamu алейкум, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 22 ноябрь 2024 жыл. Кандайсыздар, амансыздарбы? Оштогу бензиндин баасы бул эң арзан жер. 67-30 көп жерде 68-69 жерлер дагы бар. Газ 38-50 Ошто. Бирок Ош шаарында газ жок. 2-3 күндөн бери газ эч жерде жок. Пропан. Авто машинага куя турган пропан, газ жок. Бұл мен ойлап қалдым, саясат окшойт. Өткөндө дагы 36 кезинде бир жума жок болуп туруп, сразу 38-50 көп жерде 39 кылып коюшту. Эле. Азыр эми 2-3 күндөн бери жок. Күтө бериңиздер да, күтүңүздөр. 40 же 41 болсо да 40 сом болот. Бул ушуна саясат болуп калды же эмне? Политика болуп атабы? Анан жогорку кеңеште эми, конечно, өз билгениңиздерди кыласыздар. Просто как жеке инсан катары инсан оюм айтып коеюн. Жогорку кеңеште мындай штрафтан башка нерсе адамдарга, карапайым элге пайдалуу нерсе жазып же айтып чыкпайсыздарбы? Только эле страховка, штраф, мына газ түгөндө. Страховка, штраф, дагы эмне? Кийинки жылдан дейт, 1 сом кошулат ар бир литрге дейт, бензинге дейт. Эми биз айтсак деле баар өзүңөр билгениңерди кыласыңар, бирок айтып коюшубуз парыз. Үйдө мал сойсо штраф дейт. Дагы эмне? Камерага тарса штраф, комментарий жазса штраф дейт. Кыргызстан эмес эле штрафстан болуп кетти го. Анан биз жанагы адамдар азыр комментарийлер карасаңыздар, булардын срокко относится качан бүтөт? Кийинкиде шайлап эле коелу дейт. Бизде каныбызда бар, баары шайлай беребиз. Тууганчылык өтө күчтүү бизде. Тууганчылык, тааныш билиш, акчанын немеси күчтүү да бизде. Анан ошону айтам да. 2027-жылы жайлоолорго асфальт курулат дейт. Ош шаарында 10%, билбейм, 20%, 30% жакшы болушу мүмкүн, калган жактары асфальт боло элек. Калерин көчө жатат, оодарылган боюнча. Нарак Мамуров көчө жатат. Кокон бийби мыяк, машина базар жак, ал жактар жатат. Биринчи биякты Ош шаарды айылды туруп турайлы, айыл менен жайлоону. Шаарды биринчи жакшылаш керек болот да. Кече коңшу мамлекетке алып келдим, Өзбекстанга. Ферганага. Ферганада 4 полоса жол. Көп жерлери 4 полоса, 90% жолу. Махаллалардын иштери асфальт, шаардын домдордун аралары асфальт да. Ошолор айтса болот да, жайлоого асфальт кылабыз депчи. Анан биз биякта кыйратпай туруп анан жайлоого өтүп кеттик го. Акырын четтен баштап кылсак жакшы болот. Анан эл өкүлдөрү да элге пайдалуу нерселерди айткылачы. Уже алды давление боло баштады окшойт. Интернет бассаң эле штраф. Элдин чөнтөгүнө кол салмай өтүп кетти го жалаң эле.